Ассаламу алейкум. Кутман күнүң тугандар. Кандайсыздар? Сиздерде эсиңиздерде барбы? Бир видеода айткам го. Отпускнойду төлөп берет депчи. Ошол отпускнойду мага наркы жумада баардыгы келип бүткөн. Ошону сиздерге бир айтып берип коеюн деп атам. Факт менен сүйлөп. Келиңиздер. Вайс деген картамда тугандар мындай болуп келди. Бул акыркы айлык 312 деген 298 94 ушул 1 келди. 2 келди. Андан кийин 3 Proforce'тон 4-нчүсү акыркысы мына 248. Муну калькуляторго салып туруп баардыгын кошкондо 100.145 болуп туруп ушуну көбөйтөбүз. Курс менен 114.5 менен себеби меники ар кандай болуп калды да. 113 болуп калат. Сомго айландырганда тугандар мынакей. Отпускнойдун акчасы ушунча болуптур 6 айдыкы. Берекесин берсин эми тугандар. Сиздерге фактически мындай айткан нерсени ушундай болду деп ачыгын айтып түшүндүрүп койдум. Баягыда сөзүм ошол бойдон калып кетпесин депчи. Ошол тугандар барып алсаңыздар ушундай отпускной акчаңыздар келип турат. Анан дагы бир кошумчалай нерсе, ал жерде баягы видеодо мен 20 миң 30 миң эме кошулат деп, пенсиянын акчасы кошулат деп адаш айтып алыптын. Ошол жерден кечирим сурайм тугандар. Ал болгону ошончо акча. Ошол акча сиздерден алып калат экен. Ага сиздер жазып койсоңуздар, алып калба деп туруп жазып койсоңуздар, ошол акчаны сиздерге өздөрү алып калбай, ошол акчаны айлыкка кошуп берет экен да. Эгерде жазбай турган болсоңуздар, анда ошол акчаны сиздерден кыскартып алат экен. Болгону ошол экен да. Ошол эми немени күтүп атабыз? Налогтун акчасын күтүп атабыз. Налогтун акчасы дагы келип калса сиздерге чыгарам, буюрса видео кылып. Мына хопстукун тапшырдык, канча күндө келет деп атасыздар эми. Bunun жообу февралдарда, январдын аяктарында келиш керек. Февралда. Анан сиздер дагы 1 ай күтөсүздөр. Немени тапшырганда өз келгенден кийин февралдарда сиздер собеседование барасыздар. Андан кийин 1 ай визанын акчасы, виза тапшырып күтөсүздөр. Ошол менен бир марттарда барып калышыңыздар мүмкүн. Өтүп калсаңыздар. Ошол тугандар, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.